Ачык айтканда, мен 2 жыл болду министр. Биздин кээерки руардын жетекчилери бүгүнкү окшогон тажрыйбаларды дагы анча-мынча билбесе керек деп ойлойм. Анткени мында агродиалогдор мында болгон эмес. Анткени дыйканды эч ким уккан эмес. Анткени дыйканды жөн эле телефон аркылуу звонок этип эле койчу, бирок эч кандай жардам берген жок да. Биз анан кийин 3+2+1 деген долбоор киргиздик. Анан кийин 30+20+10 долбоорду киргиздик. Ошонун негизинде биз бүгүнкү күндө биздин руардын жана биздин подведтин өкүлдөрү ушул дыйкандар менен мал чарбачылык жагын болобу, кайра иштетүү болобу же дыйканчылык болобу, ушул дыйкан менен чогуу мамиле түзүп, анын маселесин угуп, жардам берип, бүгүн анча-мынча бүгүнкү спикерлер руардын жетекчилерине рахматын айтышты. Анткени чынында руар, чынында дыйкан менен жакын тыгыз байланышта иштеп калды деген ойдо болуп атабыз, бирок андан нары дагы тыгыз байланышта иштейбиз. Мен сиздерге айтып коеюн, урматтуу дыйкандар, өзү негизи мен министр болуп келгенде, мен биринчи кезекте дыйкан өзүнүн ишинен пайда табыш керек. Жабыртатпаш керек. Бирок дыйканчылык бул, мындай айткандай, тирүү организм. Дыйканчылык бул прогноз өтө жасаш кыйын. Бүгүн балким баасы 100 сом дейлик, балким дүйнөдө баа түшүп кетет, 50 сом болуп калат, же баасы чыкпай калат. Мына фасолдун баасы дүйнөдө түшүп кетти эле, $1600 $900 түшүп кетти. Бүгүн баа чыкпай атат. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мен дайым ошол руарларга болобу же биздин кызматкерлерге дайым айтам, ошо дыйкандын себестоимостун азайтыш керек. Дыйкандын себестоимостун азайтыш үчүн бул башынан башташ керек. Буну сууну алып барып бериш керек, күйбөш керек, тамчылатып болобу же канал болобу. Мына бул жерде айтып кетти азыр бир бала бетондоо боюнчачы. Биз западный БЧК, восточный БЧК, южный БЧК бар. Толугу менен бетондоо деген биз маселени койдук. Ачык айтканда, западный БЧК эми ал жерде ачык айтып коеюн, ал тиги өтө мындай убакытты көбүрөөк талап кылат. Мына западный БЧК 146 километр, анын ичинен 3,9 километр эле бетону бар экен. Восточный БЧК 97 километр экен, анын ичинен 10 километр эле экен бетонный облицовка. Южный БЧК 36 километр, анын ичинен 5,8 километр. Мына карасаңыздар, баары земляной канал экен да БЧК. Ошон үчүн жоготуулар көп. Ошон үчүн мына бетон полотносун айтып кеттим, мына канвас. Тамчылатуу сугаруу системасын айтып атабыз. Тамчылатуу сугаруу системасы бул бир эле сууну үнөмдөш эмес, урматтуу туугандар. Тамчылатуу сугаруу системасы бул сиздердин сепкенби же тиккенби баштапкы материалдардын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу.